Ой, Умар, чарчадыңбы? Боло эми батыраак, бүтүрүп кетейин. Жанат байке, азын айтып жатат. Азын айтып жатат. Пештик барабызбы? Кел могу эки жооп бүтүрүп коелук. Кудай жагып күн салкын болду бүгүн. Эртең күн мындай болбойт да. Вай, баягы өзүң эле айткансыз го. Эмне деп айттым эле? Салкын намаз жөнүндө айткансыз, билесизби? Багымдат мен асырды. Жумушка чап жатканда намаз окуп кетсе, бейишке киресиңер деп. Качан асмандан кандайдыр бир кырсык түшө турган болсо, ал мечитке көп каттаган адамдарга түшпөйт. Эгер кайсыл адам эки салкын намазын окуй турган болсо, анда Аллах аны бейишке киргизет. Салкын намаз дейби? Жанат байке, салкын намаз деген эмне? Салкын намаз дегени эки салкын намаз, бири багымдат намазы, экинчиси асыр намазы. Эмнеге аларды окуса бейишке кирет? Себеби бул экөөсүн окуганда чоң курмандык бар да. Биринчиси багымдат намазы. Ал учурда уйкунун ширин маалы болот. Ошол кезде уйкуну таштап туруп намаз окуп кетиш, бул чоң курманчылык. Экинчиси асыр намазы. Асыр намазында дагы иштин кычап турган мезгили. Ал кезде ишти таштап туруп намазга кетип калыш, бул чоң курманчылык. Ошол бул эки намаз окугандарга Алла Таала бейишти убада кылган. Ошол эки намазга бекем болуш керек. Негизи эле Умарбай, адамдын алдында намаз кандай даражада болгон болсо, ал адам дагы Аллахтын алдында ошондой даражада болот. Ошон үчүн уйкуң келгенде дагы, иш кычаган мезгилде дагы азан айтса, дароо таштап намазга барган макулбу? Макул. Ай Умар, кичинекей болуп чоң кишилерди ойлоносуң, а? Атасынын көрүп мейли, ишке кетсе кечиксин, намаз кечикпесин, жүрү кет. Салкын намаз асыр жана багымдатты. Ким окуса бейиштен орун тапты. Кыйын экен күн салкында намаз окуу, ишти таштап мечит көздөй жол алуу.